азыр 60 жаштамын. Атым Гүлжамал. Ушул эле Кара Суу айылында төрөлүп, ушул Кара Суу айылына эле турмушка чыкканмын. 7 балалуу болдук. 7 балам бар. Ушул кол өнөрчүлүктү бойго жеткенде эле өзүм апам менен жүн сабашып, жасашып атып эле үйрөнгөм. Туристтерге биз ошо жайлоодон тоспой калып, жайлоого чыкпай калып, анан айылдагы үйгө турист тоса баштадык акырындык менен. Ошо шырдак шоу уюштуруп, аларды көргөзүп, туристтер келгенде ошо шырдактарыбызды жакшы баада эле алып кетишчи. 4 келиним бар, 5 келиним, 5 келин кошо иштешет. Алар дагы ошо жалаң ошо шырдак менен каражат таап, балдарын, семьяларын багышат. Туристтерден дагы жакшы эле түшөт. Жылдан жылга көбөйүп келаткан туристтер. Бул акыркы 2 жылда аябай көп келди туристтер. Көп туристтерди кабыл алдык. Туристтерден түшкөн үйдүк, гостевый домдун акчасы менен кошо ошо шырдактарды дагы сатып, андан дагы ошо акчабыз арбын эле үйүбүзгө пайда келтирип атты. Карантин убагында ошол шырдак заказдарды жазадык. Анан ошо өзүбүз деле кандай кыларды билбей турабыз. Быйыл кандай болот? Туристтер келеби, келбей калабы деген ойдо отурабыз ушу. Анан заказдар кичинеден болуп атат. Интернет аркылуу кандай сатып атасыздарбы же Кыргызстандын ичинен сатасызбы? Кыргызстандын ичинен заказ бергендер болот, Кыргызстандын ичинен кыргыздар эле. Кыска септеп, анан аларга даярдап калабыз. Интернет аркылуу деле болуп калат. Азыраак да эми. Англияга кетет, ооба. Ички кардар сапатына ыраазы болсо, дагы заказдан берет. Сиз деле сурап Почта же болбосо самолет менен эле кетет го. Азырда ошо баягы барганда көрөбүз ошо немесин билиш керек болот. 77 500. сдача эле. Бербей эле койгонбуз. Бериңиз анда. Рахмат, чоң эми ушундай заказда бизге жардам бергениңе рахмат, чоң рахмат. Аракет кылабыз дагы. Мейлем, чоң рахмат. Мейлем, абдан эле тургула.